Кыргызстанда COVID-19 катталган биринчи күндөн саламаттык сактоо тармагында чечилбей келген көйгөйлөр көп экени таамай билинди. Бирок ага карабастан жаранды коом мамлекеттик органдар менен бирдикте жардамдарын ар тараптан көргөзүп келишти. Алардын арасында Кыргызстан элдер ассамблеясы дагы активдүү аракеттерин жүргүзүштү. Бул жолу өлкөдөгү түрк диаспорасы Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборуна медициналык дем алдыруучу жабдык, бет кап, ак халатчандарды коргоочу атайын кийимдерди тапшырышты. Учурдан пайдаланып, оорукананын кызматкерлери бул жардам өтө маанилүү жана учурда ага абдан муктаж болуп тургандыгын баса белгилешти. Өз кезегинде түрк диаспорасынын өкүлдөрү балдардын саламаттыгын сактоо башкы талап болгондуктан дагы да көмөгүбүздү берүүгө даярбыз деп билдиришти. Я считаю, что дети — это наше будущее. Балдар биздин келечек. Ошол себептен Бишкектеги ушул ооруканага жардам берели деп чечтик. Андан тышкары жалпы Кыргызстандын аймактарындагы ооруканаларга, айылдарга дагы көптөгөн жардамдарды берүүдөбүз. Ошол себептен Туркия мамлекетине кыргыз элдин атынан чоң ыраазычылык айткым келет. Организация Всемирной ДАТУП, которая помогает нам получить помощь от Турции.